Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح. My name is Shirin Khan and recently I started the Maryam Менин Mosque. атым Шерин Ханкан. Жакында Мариям мечитин иштете баштадым. Ал Скандинавия өлкөлөрүндөгү аял имам иштеткен биринчи мечит. Мариям мечити Европада өзүн орунсуз сезген жаш муундагы мусулмандар менен иш алып барат. Бул радикалдуу исламга, күн сайын өсүп жаткан исламофобияга каршы иштөө менен бирге прогрессивдүү ислам баалуулуктарын алга жылдырат. Прогрессивдүү ислам баалуулуктарын жайылтууда жетекчинин аял болгону өтө маанилүү. Muslim leadership is an important part of that. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. To me, it's not a matter of gender. Мага кайсы гендер экени маанилүү эмес. Эң негизгиси билимдүү болуу. Билими бар адам гана ислам насааттарын жайылтышы керек. Мухаммед пайгамбар учурунда анын өзүнүн үйүндөгү мечитте аялдар имам болуп иштеген. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. It's very hard to Мусулман аялдар алдыңкы ролго чыгып жатканда, алар басынып жатканы тууралуу айтылгандарды кабыл алуу кыйын. Кытайда 1820-жылдан бери эле аял имамдар болуп келген. Америкада, Канадада, Германия жана Бельгияда өлкөнүн калкынын жарымын аялдар түзөт. Андыктан алар да алдыңкы ролго чыгып, өзгөчө диний институттарда көрүнүктүү кызматтарга келиши жакынкы арада эле боло турган иш.